Ошентип шайлоодо аяктады. Жеңген жана жеңилген тарап. Албетте, жеңилген тарапта арыз арман көп болот эмеспи? Анда кеттик. Адаха Мадымаров мурдагы шайлоолордо добуштардын жыйынтыгы бир нече күндөн соң жарыяланса, бул шайлоодо бүтөөр замат жарыяланганы, добуштар алдын ала бурмаланганын далилдейт десе, Курсан Асанов шайлоонун жыйынтыгы менен макул эмесин билдирүүдө. Клара Соронкулова шайлоочулардын 1/3 бөлүгү гана добуш берүүгө келгени кооптуу көрсөткүч дейт. Ал эми жаш талапкер Элдар Абакиров бийликке келген күчтөр үчүн чыныгы күрөш алдыда деп саресеп салууда. Вице-премьер-министр Максат Мамытканов шайлоо таза өткөнүн, шайлоону бурмалоо менен административдик ресурс колдонуу болбогонун айтууда. Президенттик шайлоодо эң көп добушту Садыр Жапаров 84,53% алса, эң аз добушту 0,4% менен Жеңишбек Байгутиев алды. Шайлоого карата мыйзам бузууларда болбой койгон жок. 10 январда президенттик шайлоо боюнча мыйзам бузууларга байланыштуу 112 факты катталды. Даттануулардын 78-и 10 январга чейин, 34-тү шайлоо күнү катталган. Анын 102-си териштирилип, чечим чыгарылган. 7 фактынын үстүнөн кылмыш катары, 3 факты жөн гана жорук катары катталып, сотко чейинки териштирүү башталган. Бул маалыматты Ички иштер министринин орун басары Октябрь Урманбетов билдирди. Борбордук ала тоо аянтына эмнеге элдер чогула баштады? Той болот, тойдун эртеси да болот демекчи, шайлоо аяктап, ала тоо аянтында белгисиз адамдар сахна орнотууга аракет кылышып, машинага жүктөлгөн тамак аш жана топтолуп жаткан адамдардын сүрөттөрү айрым интернет сайттарында жүктөлгөн. Бири Садыр Жапаровдун тарапташтары шайлоонун жыйынтыгына карата концерт уюштурган жатат дешсе, дагы бири оппозиция кайрадан элди топтой баштады деген божомолдор айтышууда. Тынч эле болсо экен. Укук коргоо кызматкеримин деп, укук коргоо кызматкерлеринин колуна түшкөн жаран. Автоунаанын бирин токтотуп, тиешелүү документтерин текшерип жатканда, унаадагы жүргүнчүлөрдүн бири өзүн УКМКнын кызматкери катары тааныштырып, кызыл күбөлүктү көрсөткөн. Текшере келгенде документ жасалма болуп чыгып, УКМКнын өкүлдөрү дагы ал адам атайын кызматта иштебей турганын тастыкташкан. Коркутам деп колго түшкөн жарандын бул иши териштирилип жатат. Бүгүнкү маалыматтар ушулар. Анда эмки жаңылыктарда жолугушканча биз менен бирге болуңуздар.